Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева ээлеген кызматынан алынды. Бул тууралуу өлкө башчысынын маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Маалыматта Кудайбердиева өзүнүн арызынын негизинде иштен кеткени айтылат. Белгилей кетсек, Кудайбердиева министрлик кызматка 2016-жылы дайындалган. Кудайбердиева акыркы жылы отставкасы байма-бай талап кылынган министрлердин башында болду. Анын жетекчилиги учурунда басылып чыккан окуу китебиндеги айрым документтердеги каталар тендерге байланыштуу бир топ сын пикирлер айтылып келген. Акыркы күндөрү Нарын районунун Кеңеш айылындагы окуучулардын контейнерде окуп жатышы коомчулукта абдан чоң нааразы талкууну жаратты. Социалдык тармактарда Нарын районундагы Кеңеш айылынын мектебинин курулушуна каражат чогултула баштады. Маалыматты акциянын демилгечилеринин бири Жамалбек Ырсалиев тастыктады. Айтымында көңүл кош карабаган кишилер контейнердин ордуна ашар жол менен мектеп курууну колго алууну сунушташты. Фейсбуктун колдонуучулары жаңы имараттын фундаментин куюп берүүгө даяр экенин жазышкан. Дагы бир канча жаран цемент, шифер жана акча берүүгө даяр экенин билдиришкен. Эске салсак, кечээ Нарын облустук администрациясынын атка минерлери контейнерди расмий ачканы социалдык тармактарга жарыяланып, окуя сынга алынган. Бул арада Нарын районуна караштуу Кеңеш айылында жаңы мектеп курууларын өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка караганда, эски мектептин имараты авариялык абалда турат. ÖKM буга чейин жарымы бузулуп калган имаратта окууга тыюу салган. Биз окуу процессин убактылуу клубтун имаратында өткөрүүнү пландаганбыз. Бирок ал дагы авариялык абалда. Коопсуздукту сактоо максатында балдарды мобилдүү үйлөргө убактылуу жайгаштыруу чечими кабыл алынды. Күн сууктаганда окуучулар менен мугалимдер башка жайга көчүрүлөт. Жаңы мектеп жакынкы аралыкта курулат деп айтылат маалыматта. Ош шаарындагы орто мектептерге Россиядан 17 мугалим келип иштей баштады. Бул туурасында шаардык билим берүү башкармалыгы билдирди. Ага ылайык мугалимдер орус тилдүү мектептерде 2019-20 окуу жылынын соңуна чейин иштешет. Педагогдор орус тили жана адабияты, математика, физика сабактарын окутушат. Буга чейин калаадагы орто мектептерде дал ушул сабактардан берген мугалимдер жетишсиз эле деп айтылат маалыматта. 17 мугалим атайын долбоор аркылуу чакыртылган. Чет жактан келген окутуучулардын маянасы кыргызстандык мугалимдердикиндей эле болоору белгиленди. Эске салсак, Ош шаарындагы жалпы 78 орто мектепте 3000ге жакын мугалим иштейт. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат коррупциялык зыяндын ордун толтуруу үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке 39 миллион 735 миң сомдон ашуун акча которду. Бул туурасында мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Ушуну менен Финполиция эсепке которгон каражаттын жалпы суммасы 795 миллион 488 миң сомдон ашты. Депозиттик эсеп 2018 жылдын июль айында президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен түзүлгөн. Башкы прокуратурага, Финполицияга, УКМКга, ИИМге жемкорлордон кайтарылган каражатты ушул эсепке которуу милдети жүктөлгөн. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөш боюнча бирдиктүү депозиттик эсептин каражаттарынын эсебинен окуучулар батпаган мектептердин жаңы корпустары курула турганын билдирген. Мамлекет башчынын айтымында, жемкорлуктан түшкөн каражаттын кийинки бөлүгү бала бакча курууга жумшалат. Орусиянын Перим шаарында автобустун жүргүнчүлөрүн сактап калган кыргызстандык таксист Бекзат Максатбек уулу сыйланганын Новости Перим порталы жазып чыкты. Эске сала кетсек, 17 августта Перим шаарында 59 жүргүнчүсү менен бара жаткан автобус жол кырсыгына кабылган. Окуя болгон жерге Бекзат биринчи болуп чуркап барып, капталдагы терезесинен 2 баланы сууруп чыккан. Андан кийин башка адамдар да келип, жабырлануучуларды чыгара башташкан. Жалпы жонунан Бекзат 2 чоң киши менен 2 кичинекей баланы куткарып калган. Маалыматта аны Орусиянын Ички иштер министрлигинин Перим аймагы боюнча коомдук кеңештин башкы башкармалыгы чакыртып, ыраазычылык кат жана китеп бергени айтылат. Бекзат Перимде ата-энеси жана иниси менен жашап, 2 айдан бери таксист болуп иштейт. Ал кырсык болгон күнү кардарын Гаевага жеткирип, шаардын борборуна кайтып келе жаткан.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке Бишкекте эки жарандын сабалышы боюнча тыкыр иликтөө жүргүзүүнү тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Ошондой эле өкмөт башчы саламаттыкты сактоо министрлигиде жабыркагандарга жогорку деңгээлде медициналык жардам көрсөтүү жана зарыл дары-дармектер менен камсыздоо тапшырмасын берди. Эки жигитти ур токмого алып, ырайымсыздыгы менен таң калтырган окуя тыкыр иликтенип, күнөөлүү адамдар жоопко тартылууга тийиш. Окуя болгон жерге келип, кайдыгерлик жана кесипкөйсүздүк көрсөткөн милиция кызматкерлерine карата тийиштүү чаралар көрүлүшү абзел. Укук коргоо органдарында мындай кызматкерлерге орун жок, деди Абылгазиев. Премьер-министр бул окуяга байланыштуу күнөөлүүлөрдү кармоо боюнча ыкчам иш-аракеттерди жүргүзүүнү жана мыйзам талаптары боюнча жоопко тартуу керектигин белгиледи. Буга чейин ички иштер министри Кашкар Жунушалиев бул иштин аткарылышын өз көзөмөлүнө ала турганын айтып, алган эмес, чоң муштумдардын тууганы ИИМдин тутумунда иштегенин билдирген. Шектүүлөрдүн биринин тууганы чын эле милицияда иштептир. Биздин кызматкерлердин ишке аралашканы дагы чын. Иликтөө аяктаганда биз жоопту айтабыз. Эки бир тууган кылмышкердин үчүнчү бир тууганы улуу агасы, агасынын аялы, ошондо байкеси, жеңеси дагы Чүй облустук ички иштер башкармалыгында оперативдик кызматтарда иштеген кызматчылар экен. Жанагы тасмадан көрүнүп тургандай, ошол кылмыш болгон жерден экинисин ошол киши салып кетип атат да. Ошол бойдон аны жашырып атат. Бул арада Бишкек шаардык Ленин районунун прокуратурасы милицияга карата иш козгоду. Маалыматка ылайык, мушташтан кийин кол салгандарды Арча Бешик калктуу конушундагы шаардык милиция бөлүмүнө алып кетишкен. Тартип сакчылары алардан жабырлануучуларга карата арыздарын кабыл алып, кое берип жиберишкен. Милиция мушташтын катышуучуларын кармашы керек болчу. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Ишти УКМК иликтейт деп билдиришти прокуратурадан. Ошол 28 күн арыз жазылганына карабай мына кечөөгө чейин эч кандай кармоо чарасы көрүлгөн жок. Кечөө гана аларды издөө жарыялады ички иштер министрлиги. Кудайдан бул биздин туугандардын колуна биринчи ошол мушташ болгон жердеги тасма колубузга тийип калып, ошол тасмалар аркылуу кылмышкерлерди да билдик. Коомчулукка дагы айрылып, ошол коомчулуктун колдоосу менен, жарандык активисттердин колдоосу менен ошол кылмышкерлерди кылмыш болгон жерден жашырып кеткен ички иштер министрлигинин кызматкерлерине дагы, ППСниктерге дагы прокуратура тарабынан иш козголду. Азыр издөө жарыяланды, бирок чек ара кызматы, улуттук коопсуздук кызматы ал кылмышкерлердин Кыргызстандан чыгып кеткенин же Кыргызстандын ичинде экендиги тууралуу маалыматтарды бизге бербей жатышат. Эске салсак, интернетке Бишкекте эркек киши катуу сабап алып жаткан видео тараган. Анда көрүнүп тургандай бир нече эркектин ортосунда чыр чыгып кеткен. Алардын бири катуу сокку алып эсин жоготот, экинчиси каршылык көрсөтүүгө аракет кылат. Бирок эки эркек аны уур тепкиге алат. Шектүүлөрдүн ким экени аныкталып, учурда аларды милиция издеп жатат. Алар 1985-жылы туулган Бапышев Жаныбек Сейитбекович жана 99-жылы туулган Сейитбеков Калысбек Сейитбекович. Киши өлтүрүүгө аракеттенүү фактысына өзгөртүлгөн. Аталган факты боюнча кылмышка шектүүлөрдүн ата энесинин колдоруна шектүү жөнүндө кабарлоонун көчүрмөлөрү дагы берилген. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүштүү алкагында көрсөтүлгөн шектүү адамдарды аныктоо жана кармоо боюнча тергөө аракеттери жана издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ал эми сабалгандардын экөө тең башынан катуу жаракат алган. Бири кома абалына кептелип жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Абалдары оор болчу. Диагнозу бирөөсүнүкү баш мээси жабыркаган, өтө оор степенде. Ал реанимацияда болот да, без сознания. Понедельник күнү уже нейротравма номер 1 бөлүмүнө которулган, но пока абалы оор бойдон эле калууда. МРТ жасалды, консультация керектүү адистер бардыгы өткөрдү. Там у него гематома бар экен, кичкей, но безоперационным путем дарыланат. Бүгүнкү күндө толук кандуу дарыланууну алып атат. Экинчи жабырлануучу, анда акыбалы оор болчу, челюстно-лицевой хирургия бөлүмүнө келип жаткан. Анда да диагноздорунда ошо бетинин сөөктөрү сынып кеткен да, баягы мурду, скулалары, челюстү ошо сынган. Андан тышкары анда баш мээси жабыркаган да. Бүгүнкү күндө ошо бүгүн врачтардын айтымы боюнча средней тяжести, кечээ мен оор деп берип аттым эле, акыбалы стабилдешип келатат. Анан эми жакынкы убакта ошол реконструктивный операция жасоо боюнча чечим кабылданат да.
Кумтүртүн айланасындагы 3 көл, Коёнду жана Карасай тилкелерин чалгындоого лицензиялар башка компанияларга берилип кеткен. Бул туурасында Бишкектеги басма сөз жыйынында Өнөр энергетика жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Карыбек Ибраев билдирди. Анын айтымында тилкелер Сарычат Эйрташ коргон аймагына кирбейт. 2013 жылы депутаттык комиссия ишин аяктаган соң Центра Голд компаниясы чалгындоо ишин жүргүзүүдөн баш тарткан. Кийин бул тилкелерди иштетиш үчүн башка компаниялар лицензия алган. Биз бул маселени тештиребиз. Эмне себептен бул тилкелерге лицензия берилип келет? Коопсуздук кеңешинин алкагында да каралат, деди Ибраев. Буга чейин аталган тилкелер мамлекеттик коруктун аймагына кире турганы жана Кумтүргө берилип кеткени тууралуу маалыматтар айтылган. Бүгүн 4-сентябрда интернетке УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарынын видеосу тарады. Ал видеодон КСДПнын өкүлү Кундуз Жолдубаева, Атамбаевдин аялы Раиса Атамбаева, уулу Кадыр Атамбаевди, депутат Ирина Карамушкина жана башка тарапташтары көрүнөт. Анда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин терезесин карашып, Атамбаевди көрүп жатышканын айтышат. Терезе тараптан Алмазбек Атамбаев көрүнүп жатканын айтышып, ал да аларга жооп беретинде кол булгаганына кубанып жатышканы тартылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев салдырган Бишкектеги 7 апрель шейиттери мечити камакка алынган жок. Аны курууга кеткен каражат каяктан алынганы иликтенип жатат. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Буга чейин аталган мечит камакка алынганы кабарланган болчу. Башкы көзөмөл орган Атамбаевдин коррупциялык иштер боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында 7-Кичи райондогу мечитти мурдагы президент курдурганы аныкталганын эске салды. 1 гектар жер тилкеси Форум илимий өндүрүштүк фирма ЖЧКсына катталган. Бул Атамбаевге таандык. Бирок мечит камакка алынып, иштөөсүнө чектөө киргизилген жок деп айтылат маалыматта. Азыркы тапта тергөөдө тек гана мечитти курууга кеткен каражат кайдан алынганы иликтенип жатканын кошумчалашты. Буга чейин мурдагы президенттин 135 мүлкү камакка алынып, 20сы кайра чыгарылган. Камактагылардын ичинде Форум илимий өндүрүштүк фирма ЖЧКсы дагы бар болчу. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 3 кылмыш иши боюнча сурак берип жатат. Бул маалыматты Азаттык радиосуна адвокат Таалайгүл Токтакунова ырастады. Анын айтымында 3 иштең жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси негизинде козголгон. Анын 2 боюнча Асанов күбө катары суралууда. Ишти аскер прокуратурасы тергеп жатат. 13 августта премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматы 7-8 августта Кой Ташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын саткан жана ишеничтен кеткени аныкталды деп чыгарган чечим негизинде Курсан Асановду кызматтан алган. Асановго байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында министрликтин кызматкери Пайзылда уулу Дамирбек кармалып 1-Май райондук сотунун чечими менен 23 октябрга чейин номер 1 тергөө абагына камалган. 27 августта Бишкектин 1-Май райондук соту Асановдун бөгөт чарасын карап, ал 13 октябрга чейин үй камагына алынган. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда Борбордун мурунку мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун кылмыш иши боюнча сот отуруму өтүп, алардын башкаруу чарасынын мөөнөтү узартылды. Экс-мэрлер 6 ноябрга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайында болот. Ошондой эле бул кылмыш иш боюнча айыпталып жаткан башка шектүүлөрүндө башкаруу чараларынын мөөнөтү узартылды. Мурунку мэрлер жана башка айыпталуучулар Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушу, Дастан ишканасынын каражатынын сарпталышы жана муниципалдык жерлерди берүүдөгү коррупцияга байланыштуу айыпталып жатышат. Өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү болуп, өкмөттүк аппараттын жетекчисинин 1-орун басары Алмазбек Абытов дайындалды. Ал өкмөттүн жогорку кеңештеги буга чейинки өкүлү Ашырбек Темирбаевдин ордуна келди. Эске салсак, Ашырбек Темирбаев ушул жылдын 16 июлунда оорудан улам каза болгон. Алмазбек Абытов эмгек ишмердүүлүгүн 1988 жылы Илимдер академиясында инженер болуп баштаган, жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты болгон.
Бүгүн Бишкектеги Акунбаев көчөсүндөгү 7 апрель менен Саякбай Каралаев көчөлөрүнүн ортосундагы аралыкта магистралдык жылуулук түйүнүн калыбына келтирүү иштери башталат. Бул туурасында Бишкек жылуулук түйүндөрү ишканасы билдирди. Маалыматка караганда Улан-Кичи районундагы номер 3 турак үйдүн маңдайындагы бөлүк унаа кыймыл үчүн жабылат. Иш 45 күнгө созулат. Ошондой эле Бишкек шаарындагы Москва көчөсүнүн Манас проспектисинен баштап Абдрахманов көчөсүнө чейинки тилкесинде оңдоо иштерин жүргүзүү пландалып жатат. Бул туурасында Бишкек мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынан билдиришти. Башкармалык Кытай тараптын макулдугун күтүп жатат. Макулдугун беришсе, оңдоо иштери 9-10 сентябрда башталышы мүмкүн, деди аталган башкармалыктын жетекчисинин орун басары Улан Уйзбаев. Оңдоо иштери башталганда троллейбустар батыш тарапка Москва көчөсү менен каттайт. Эске салсак, 30 августка караган түнү Москва көчөсүнүн Манас проспектисинен баштап Жаш гвардия бульварына чейинки тилкесиндеги оңдоо иштери аяктаган. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондусунун башкармалыгынын төрагасы Эркин Асырандиев 31 августта Ысык көлдө сүзүү маалында куткаруу операциясында кеткен чыгымды төлөп берди. Бул туурасында фонддун маалымат катчылыгы билдирүүдө. Маалыматка ылайык Эркин Асырандиев өзү куткаруу боюнча операцияга катышып, колдогондорго ыраазычылык билдирди. Операцияга 17 куткаруучу тартылып, атайын оперативдүү штаб түзүлгөн. Ага жергиликтүү бийлик органдары 600 литр мамлекеттик резиденция, 400 литр бензин короткон. Операцияга кеткен бардык чыгымдар төлөндү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ар дайым кыла жүргөн иши катары кеткен чыгымды калыбына келтирүүдөн баш тартты. Эркин Шамшудинович аларга суучулдар кие турган атайын кийим белек кылды деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 31 августта Ысык көлдө сүзүп өтүүгө катышкан Асырандиев жана анын жанында коштоп жүргөн кайыктагы адам көлдөгү катуу толкунга кабылып, бирин-бири таппай калышкан. 8 сааттан ашуун дайынсыз болду. Аны издөө боюнча иш-чараны премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жеке көзөмөлүнө алган. Караңгыга калып, суу үстүндө 19 саатка жакын сүзгөн Асырандиев 1 сентябрга караган түнү саат 2-лерге жакын Тоң районунун Барбулак айылындагы жеке сүзүп чыгып, аман эсен табылган. Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин кичүү кызы Лейла Алиева Ысык көлгө арнап ыр жазды. Ал өзүнүн Instagram баракчасына Кыргызстандын берметинин сүрөтүн жарыялап, астына ыр саптарын калтырган. Бул пост бир күндүн ичинде 10 000ден көбүрөөк лайк алып, 400дөн ашуун комментарий жазылды. Ыр саптары 4 куплеттен турат. Лейла Алиева Ысык көл жан дүйнөнү сергитип, эргүү жаратарын белгилеген. Ошондой эле көлдү караган сайын бейиштин бир бөлүгү көрүнүп турарын айткан. Лейла Алиева 35 жашта, ал коомдук ишмер. Чоң атасынын атындагы Гейдар Алиев фондусунун вице-президенти, Баку журналынын башкы редактору, ошондой эле буунун Айыл-чарба жана азык-түлүк уюмунун ыктыярдуу элчиси. Ырчы жана ишкер Эмин Агаларовго турмушка чыккан. Кыргызстанда балдар жана өспүрүмдөр, тактап айтканда 10-17 жаштагылар арасында катышкан Карек фестивалына эмгектер кабыл алына баштады. Бул туурасында Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен кабарлашты. Ага ылайык сынакка катышуу үчүн эркин жанрда камерага же телефонго 10 мүнөткө чейинки "Мен жана менин үй бүлөм", "Мен жана табият", "Бул менин дүйнөм" темаларында кыска метраждуу кино тартуу керек. Катышуу акысыз экендиги белгиленет. Сынакта 10 номинация бар. Мыкты көркөм тасма, мыкты анимациялык тасма, документалдык тасма. Буунун балдар фондусунун атайын сыйлыгы, балдар жөнүндө конвенцияга 30 жыл. Мыкты режиссер, мыкты оператор, мыкты сценарист, мыкты монтажер, мыкты жаш актер, мыкты жаш актриса, калыстардын атайын сыйлыгы. Кинофестиваль 2 күнгө созулат. Ага кино тартылуучу цехтерге экскурсия, кыргыз киносунун метрлерине мастер-класстар, лауреаттардын тасмаларын чоң экрандан көрсөтүү, сыйлык тапшыруу аземи, фотосессия, видео интервью жана концерттик программа кирет. Жеңүүчүлөр статуэткалар, дипломдор жана белектер менен сыйланышат. Мыкты тасмалар Кыргызстандын атынан эл аралык балдар кино фестивалдарына жөнөтүлмөкчү. Тасмалар ушул жылдын 5 октябрына чейин karekfest@gmail.com дарегине кабыл алынмакчы. Эртең 5 сентябрга чейин аба ырайы. Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 24-28 нөлдөн жогору. Баткен облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28 градус жылуу.
Ош облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28 плюс белгиси менен. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23 нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28 плюс белгиси менен. Бишкек шаарында түнкүсүн 13-15, күндүз 25-27 градус жылуу болот.